Erkelesең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдоо жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан кечирим сурап кетет элем, түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Күн тартибин негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Тартип жазасына чакырышыңар керек. Болбосо, эгер силер жазалабасаңыздар, биз парламент биз жазалаганга укугубуз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да жетет. Кандай эмне болгон жагдайын аны биз кызматтык иликтөө жүргүзөбүз. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында депутаттар өлкөдөгү көз-кыш мезгилине даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын, ошондой эле мектепке чейинки жана мектептик билим берүү уюмдарындагы азыркы абал боюнча маселелерди карап жатат. Бул багытта тиешелүү министрлер депутаттарга маалымат берүүдө. Мен азыр ушул жыйында энергетика министринен сурайып атам. Былтыркыдай тесттин абалы кандай, былтыркыдай кырсык учурбайбы, даярдык кандай деп. Чынында бирок азыр көмүр кымбаттап атат. Шаарда 6 000 сом болду, Баткенде 8-10 000 сом экен. Бул күз эми башталды. Кышта кандай болот? Буга ким жооп берет? Светтер, электричествоны импорттап келеткен 3 миллиард. Буга кандай болот? Ушуларды беребиз. Менимче ошо азыр жобол, анан элге да мындай элде угат да. Анан билим берүү боюнча көрүп атасыздар. Мектептерде дагы эле шаарда бир класста 50-60 бала окуп атат. Немеси курал жетпейт. Китеп куралдары. Ошолорду сол беребиз. Биринчи иретте азыр смокко биз даяр болушубуз керек. Ошондон мындай чийки заттар жана ошол мунай зат болсо да, же көмүр болсо, баарынын тең биринчи иретте сапаттуу болуш керек. Анан кийин биротоло башка тармактарда иштеп аткандар, алардын бул жагынан ошол отопление кылып атканда, жылытуунун системасын колдоп атканда, тилекке каршы тигүү цехтерден чыккан таштануларды алар колдоп атат. Бул жагынан менимче тыюу салышыбыз керек. Өзүм көтөрө турган маселем бул кайра эле кышында кандай болот, мынанча көмүр камдадык деп айтып атышпайбы? Былтыр айтылган болчу, эмки жылы биз газга өтөбүз. Биз деген бүт жаңы конуштарды инновационный эмеге өткөрөбүз жана үйлөрдү биз кредит берип баардыгын баягы теплосбережение деп коет го, ошондойго өткөрөбүз деген да. Мен андай жумуш көрбөй атам. Өзүңүздүн аймакта эмне маселелер болуп атат? Бизде ошо ош шаарынан азыр сурап атам. Эң негизгиси быйыл лимит боюнча айтайын деген. Эгер лимитти, электр энергиясынын лимитин жакшы кылып берсе, себеби бизде ош шаарында отказандар электр энергия менен көбүрөөк ошо жылуулук отказандарды жылышат. Ошолорго лимитти убагында берсе, өчүрүүлөр болбосо, мисалы үчүн жылда баягы 1 саат, 2 сааттан өчүрүп аткан, ошолор болбосо, албетте жакшы болот. Азыр көз-кыш мезгилине даярдыгандан чыккан мектептерди карап атпайбы маселени? Кандай маалымат алдыңар? Эми алардын айтканы боюнча кышка даярдык аябай жакшы азырынча. Мен өзүм азыр жазылып койдум. Бере турган суроолорум ушу мектептеги кышка даярдыктар, ооруканадагы, анан бала бакчадагы сурайын деп турам. Кудай кааласа азыр тактайбыз, билебиз. Ошо эмне кандай маселелер өзүңүздүн аймактарда? Кайсы мектеп, эмне, кайсы? Нокат районунда мектеп көп да. 120 ашык мектеп бар, 100дөн садик бар, больница бар, чоң борбордук больница бар. Андан тышкары дагы ар бир айыл өкмөттөрдө больницалар бар. Ошол жерде жеткен маалыматтар боюнча анча-мынча жерлерде жанагы отказандарында маселе бар эле. Ошону тактап азыр суроо берейин деп турам эми. Азыр бияктан айтпай эле турайын.